Капар Медетбеков атындағы Талас облысы драма театрында коопсуз миграция аталышындағы форум өткөрүлдү. Анда мыйзамсыз миграциянын терс кесепеттери жана чет өлкөгө чыгаар алдында атайын ишенимдүү сайттарга кирип, мигранттын укуктук милдеттери туурасында маалымат алуу зарылчылыгы айтылды. Миграция тенденциялары аябагандай өзгөрдү. 800 миңден миграцияда расмий түрдө иштеген миграциянын 390 миң Россия Федерациянын калган себеби дагы баарыбыз билебиз. Россия Федерацияда мыйзам аябай татаалдаштырып кеткен. Бир топ мыйзамдар чыгып, биздин мекендештер Россия Федерациясында жүргөнгө аябай кыйналып атат. Иш-чаранын жүрүшүндө Россия Федерациясында 2025 жылдын 1 январынан тарта күчүнө кирген миграциялык мыйзамдар боюнча кеңири маалымат берилди. Жаңы жоболор чет өлкөдө мыйзамсыз жүргөн мигранттар үчүн жоопкерчиликти күчөтөт жана каттоо эмгек келишимдерин расмий жүргүзүү талаптарын катуу көзөмөлдөйт. Мыйзамдагы өзгөртүүлөр Орусиядагы мигранттар тарабынан жасалган кылмыштардын санынын көбөйүшүнө байланыштуу кабыл алынган. Ошондуктан мекендештерди мыйзамга баш ийип, коомдук тартипти сактоого чакырышты. Чет өлкөлүк жарандар Россия Федерациясынын аймагында бир жылдын ичинде 180 күн боло алса, ал практика жоюлуп, азыркы учурда 90 күн гана боло алат. Андан соң 5 февралдан баштап федералдык закон режим высылки деген күчүнө кирген. Бул жанагы Россия Федерациясындагы мыйзамсыз жүргөн чет өлкөлүк жарандарга чектөөлөр коюлуп, реестр түзүлгөн. Ошон үчүн учур менен пайдаланып, миграцияда биздин жүргөн жарандарыбызга, ошондой эле Россия Федерациясына барып иштейбиз деген жарандарыбызга мен суранып түнүп кетер элем. Ошол өздөрүнүн документтерин, укуктук абалын закондоштурса деп. Мыйзамсыз миграцияны алдын алууга багытталган форумду Москва шаарындагы Талас биримдик коому демилгелеп, президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү менен биргеликте уюштурулду. Негизги максат жаштарды чет өлкөгө мыйзамдуу жол менен чыгып иштөөгө үндөө жана алардын укуктук маалымдуулугун жогорулатуу. Тилекке каршы соңку жылдары мигранттардын катышуусунда кылмыштуулук фактылары көбөйүп жатканын уюштуруучулар билдиришет. Көйгөйлөр көп, барганда кылмыштуулукка катышып калгандар, ошол жакта ар кандай бир жөн эле көчөдө кетип баратып ошолорго себепчи болуп калгандар дагы көп кездешип жатат. Ошол үчүн кененирээк маалымат өткөзөлдү деп ушундай бир миграция боюнча чоң форум өткөздүк да. Талас коому 7 областтын ичинде чоң иш-чаралар өтүп, ошол жерде маалымат байма-бай таратылып, чат WhatsApp группаларына ар бир коомдорго, ар бир өкүлдөрүнө кандай закондор кабыл алып жатат, кандай болуп узартылып жатат, ошолордун бардыгын маалымат биз жеткизип турабыз. Форумда жаштарга мигранттардын укуктарына байланыштуу суроолор берилип, туура жооп берип, көп упай алгандарына атайын белектер берилди. Биринчи орунду алган 11.578 упай алган. Экинчи орун, үчүнчү орун. Мыйзамсыз миграцияны алдын алып, коопсуз миграцияны жайылтуу багытында облус аймагында ар кандай иш-чаралар өткөрүлүп келет. Ага кайдыгер карабай, активдүү катышкан мугалимдер жана форумдун уюштуруучулары президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн ыраазычылык каты менен сыйланышты. Бул форумдун өтүшү миграция боюнча билимди жогорулатууга, мыйзамсыз аракеттерди алдын алууга жана жаштарды жоопкерчиликтүү чечим кабыл алууга багытталган маанилүү кадам. Чулпан Сабитова, Мелис Элебесов, Эркинай Жумабекова, Талас шаары.